УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен берүүсүн көрүп атасыздар. Биздин студиябызда конокторубуз келген. Анда конокторубуз менен кенен отуруп бир маектешели, кобурлашалы, сүйлөшөлү ардактуу көрөрмандар. Анткени Кудай буйрса эртең өзүңүздөр билгендей эле Апаз Жайнаков атындагы музыкалык драма театрында мукам үндүү өргүзардын таланты Орозбек Сапаров агабыздын ушул сахнада жүргөнүнө 30 жыл болду. Мына ушул 30 жылдык отчеттук концертине кызуу даярданып жаткан учуру. Анда бүгүн бизде студиябызда конокто Орозбек Сапаров жана ошондой эле досубуз Исабек Максутов бүгүн келип биздин сиздер менен бир сонун маек курабыз деп турган учуру. Ардактуу көрөрмандар, биздин колдорубузда билеттерибиз турат. Мына ушул билеттерди Кудай буйрса мыкты сонун каалоо тилек жазгандарга кеңешип отуруп эфирдин аягында тапшырабыз. Андыктан шашылыңыздар 0777 54 74 36 биздин WhatsApp номерибиз. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум, Орозбек. Ассаламу алейкум, кош келдиңиздер. Маанайыңыздар кандай? Жакшы, рахмат. Жакшы. Даярдыктар кандай болуп атат? Жакшы, Кудайга шүгүр болсун. Эл журт менен амандашып алыңыздар, анан эфирибизди баштайлы. Саламатсыздарбы, урматтуу Баткен эли, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутман таңыңыздар менен. Ассаламу алейкум, баткендиктер, урматтуу кыргызстандыктар, барыңыздардын кутман таңыңыздар менен деп айтып кетейин. Бир интервьюңузда айткан экенсиз, атам уюн сатып аппаратура алып берди деп, ошол кандай чогулган, ошол тууралуу сурайын деп турам да алгач. Эми чыгармачылык мендеги талантты атам байкап калгандан кийин ошо үйдөгү бар каражатыны сарптап ушул баламдын талантын бир өркүндөтөйүн деп анан ушул аппаратураларды сатып алып берген. Атам жардам кылбаганда, атам мени колдобогондо мен бул ийгиликтерге жетип балким ырчы боло албай калышым мүмкүн беле. Атам Алла атамдан жай жанат ахирет абад болсун. Атамдан ыраазымын. Атам колдогон. Каршы болсо дагы ушинтип сиздин талантыңызды колдоп, аягында ушинтип сизди элдин алдына алып чыкты десек болот. Албетте, ооба. Жакшы. Демек, Кудай буйрса, мынакей көз ачып жумгуча ушул сахнада жүргөнүңүзгө 30 жылдын жүзү болуп калыптыр. Орозбек аке, качан концерт коесуз деп отуруп, мынакей убакыт сааты келип, эртең 20 ноябрда 2024 жылы концертиңиз берген турасыз. Концертке даярдык кандай болуп атат? Эми соц тармактардан көрүп атабыз, кызуу отуруп алып даярданганыңыздарды көрүп атабыз дегендей, ошол тууралуу айтып кетсеңиз. Буга чейин мындай чыгармачылык кечемди өткөргөн эмес экенмин. Анан ушуну максат кылып жүрдүк эле, ушу элибизге бир тойлордо эле жүрүпбүз да, анан сахнадан элге бир ырларыбызды тартуулайлы деп максат кылып жүрдүк эле. Убак сааты келген экен, мына эртең Кудай буйрса ошол чыгармачылыгыбызды эл менен бөлүшүп, бир обондорубузду элибизге тартуулайбыз, насип кылса. Кудай буйрса. Исабек, мына өзүңүз деле ушул чыгармачылык чөйрөдө жүргөн адамсыз. Анан Орозбек акебиз менен кандайча ушул идеяны, ушул демилгени көтөрүп, концерт берүү бул ой каяктан пайда болду да сага? Концерт берүү планын 1 жыл мурда телефон аркылуу сүйлөшкөнбүз. Мен миграциялап жүргөн болчумун. Ошол жактан сүйлөшүп концерт берейин деди. Анан жардам бересиңби деди, мен алыстамын деп ошон мен ойлогом өткөрөт го мага чейин келсем. Анан жакшы келдиң, ушу жардамың керек, сен аралашып жүрөсүң, кандай кылсак болот деп ушинтип кеңешин сурап калды. Анан мен дагы колуман келген түшүнгөнүмдү айтып деп, анан Орозбек Сапаровдун буга чейин Баткен шаарында чыгармачылык кечеси болгон эмес экен. Ошол концерттерде гана конок болуп ырдап жүргөн экен. Айыл жергелерине суранычтар боюнча концертин уюштурган экен, ал дагы ошол концерт. Ал эми бул чыгармачылык концерти биринчи жолу болуп атат. Ал жерде Орозбек Сапаровду эл кандай тааныса, ошону берейик дедик. Ал жерде ушул басымдуу бөлүгү сиздер көргөн ушул синтезатор менен ойнолот. Анан бай эл сүйгөн оондор аябай көп экен. Ошолордун баарысын батырганга аракет кылып атабыз. Элден ар түрдүү пикирлер келип атат. Буларды сөзсүз кошкула, тигини кошкула деп. Эң негизгиси эртеңки концертте Орозбек Сапаров эл кандай тааныса, ошону ачып бергенге аракет кылып атабыз. Биз дагы бир көрөрмандарга айта коелу. 0777 54 74 36 биздин WhatsApp номерибиз иштеп турат, ардактуу көрөрмандар. Биз
ушуну кеңеш алалы. Эфирибиздин аягына чейин Оразбек Сапаровго кимдеги мыкты калуу тилек, ыр саптарыны берген болсо же суроолору болсо, оригиналдуу болсо, биз мына эртеңки концертке чакыруу баракчасын беребиз. Биздин колубузда турат, ардактуу көрөрмандар. Келиңиз, утуп кетиңиз жана эртең концертке барып эс алып келиңиз дейли. Негизинен баягы сизди 90-жылдардагы Айжамал, Мектебим, Тамчы тамчы деген чыгармалар менен көп тааныйт да. Анан негизинен репертуарыңызда карап көрсөк 150ден ашык обондоруңуз бар экен. Көбүнесе бардык обондорду өзүңүз жараттыңызбы? Анан концертиңизде канча чыгарма, эски ырлардан канчасы аткарылат? Анан жаңы канча чыгарма жаздырдыңыз? Негизинен ошол эски ырлардан аралаштырып жаңылары дагы бар. Бир 14-15 ырдалат. Анан келген коноктор дагы ошол мен жазган обондордон аткарышат да. Негизи билебиз, баягы көп азыркы жаштар сиздин чыгармаларыңызды аткарып жүрөт. Ошолор дагы келип, демек сиздин концертиңизде конок болуп кетишет. Ошол агайым Согменттен болот. Жеңиш Мырзаев деген устатым. Ошол кишилер келет, анан шакирттерим, жалпы калган коноктор дагы ошо шакирттер, устаздар менен чогуу биргеликте Кудай кааласа бир жакшы концерт өткөрүп элди бир кубантайлы деген максаттабыз. Исек, концерттин баштан аягына өзүң жүгүрүп жүрөсүң да. Анан концертте кандай бир өзгөчөлүктөрдү, баткендиктерди көрсөтөлү деп атасыңар. Анан баягы Оразбек Сапаровдун концертисе баягы ашар болуп кетпейби? Мындай толугураак айтып кетсеңиз, баягы кимдер бар, кимдер келет? Жогоруда айткандай эле устаттары бар. Ошол эми ал устаттар элге экенин, калың элге экенин таанылбаса дагы Оразбек Сапаровдун чыгармачылыгында орчуна орду бар кишилер. Ошолорду чакырдык. Анан Айдеркенден баягы Искендер Ташмырзаев Миктобунун солисти келет. Анан Бишкектен азыр жаш чыгып аткан ырчы Оразбек Сапаровдун 2 композициясын аткарган Азамат Токтокадыров кече учуп келди, бүгүн Баткенде коноктоп жүрөт. Ал киши келет. Андан сырткары ошол Оразбек Сапаровдун үзөңгүлөш шакирти Мирланбек Давлатов бар. Андан кийинки өсүп келаткан, өзү өстүрүп таптап аткан дагы 2-3 шакирти ырдайт. Анан ырдаган ырчылардын басымдуу бөлүгү Оразбек Сапаровдун обондорун аткарышат. Анан Оразбек Сапаров жана айтып өтпөдү 13-14 ыр деп. Ал толугу менен ырдалган ырлар. Андан сырткары ошол Ямаха менен элдин суранычын ошол жерден эске алып, андан сырткары дагы 15 ырды жандуу ошол жерде аткарып беребиз. Бул атайын коштук, себеби ырлар аябай көп экен. Ошондуктан ошо концерт күнү залдын баягы эл көрөрмандардын баягы талабын эске алуу менен ошол жерден акырындан байкаштырып, биз дагы бир 30 ыр даярдап койгонбуз. Ошонун арасынан кайсынысын көбүрөөк сурансалар, ошол жерден дагы кошумча ар бир элдин, ар бир көрөрмандын, ар бир өзүнүн күйөрманынын купулуна толгонго аракет кылынган чыгарма болот, чыгармачылык кече болот. Андан сырткары Оразбек Сапаровдун өзүнө жана ошо чыгармачылык чөйрөсүнө, анын курчаган дагы башка обондору бар да, көп чыга элек. Ошолорду баарысын сактап калуу максатында уюштурулуп атат бул концерт. Баарысы ошол бул концерт бүткөндөн кийин ошо Баткен улуттук телеканалынан дагы эфиринен коюлат. Аны Кудай буйруса пландап атабыз. Ошо концертти дагы чыгат. Жалпысынан ушул кишиге чыгармачылык эстелик кече тартылуу. Анан биз концерттин баасындагы арзан эле койдук. Себеби чыныгы күйөрман эл келсин дедик. Ошол себептен символикалык эле сумма, азыркы күндө бул сумма 200 сомдон деп эле жаздык. 200 сомдон эл чыныгы Оразбек Сапаровдун күйөрмандары келүүсүн кааладык. Баш аягы канча убакыт болот? Баш аягы 3,5 сааттык концерт. Бул өтө чоң концерт уюштуруучулар үчүн.
Бирок биз аракет кылып атабыз. Кудайым буйруса 3,5 саат эл зерикпей ошол чыгармаларга балгып, конокторго менимче жакшы концерт болот деген ойдомун. Баарыңыздарды күтөбүз. Кудай буйруса саат 6-да башталат экен, ардактуу көрөрмандар. 20-ноябрь күнү Аппаз Жайнаков атындагы музыкалык драма театрында. Уюштуруу кандай экен? Буга чейин кимдер менен дагы иштешип жүрдү? Буга чейин 2010-11 жылдары өзүбүздүн концерттерди уюштуруп жүргөнбүз. Өзүбүздүн концертти стадионго уюштурганбыз, сен деле байкасаң керек эле. Ошондо аябай кыйын болгон, азыр ошондой ощущение болуп атат, ошондой баягы сезимдер болуп атат. Бир жерин адамга түшүндүрсөң, ал сенин оюң башкачараак түшүнүп, башкага өтүп кетип атат. Анан бизде ошо негизи эле кыргыз эстрадасында көбүнчө азыр эми өтүп атат, чыгармачылык кечеге, отчетный концерттерге. Ага чейин бизде баягы элди дагы жаман үйрөткөнбүз, ашар концерт деп элечи, сен жогоруда айтып өттүң го. Мисалы бирөө концерт коет экен десе, чыгып эле баягы концерттин ээси 1-2 номер көп болсо 5 ырдайт, калганын коноктор эле эптеп баягындай кылып анан элдин көңүлүн оорутуп алганбыз. Анда кылбаганга аракет кылдык, кылбадык деп айтыш кыйын, себеби ар бир элдин сынына коебуз. Бирок биз андан качканга аракет кылдык, мүмкүнчүлүк болушунча. Бирок биздин концертте юмор кошпой калыппыз. Бирок менимче ошол алып баруучулар ошол жерде дагы кызыктуу оюндар болот. Эл менен иштеши. Эми биз ардактуу көрөрмандар, Ороз акебизди бүгүн ырдатпай бир сүйлөтүп, буга чейин эми эфирге ырдап эле эфирибизди бүтүрөт элек, сүйлөтүп бир концерт боюнча маалымат алалы дедик эле. Ошентсе дагы бул жакта СМС билдирүүлөр келип атат, аябай көп келип атат. Ошондуктан окуйлуу дагы анан чыгармага бир кезек бербесек болбойт. Атайын эми ябаканы көтөрө келдиңиз. Саламатсыздарбы дейт. Кадамжай районунда да келесиздерби деген билдирүү бар экен. Мая дейт, 560 абонентте билдирүү калтырган экен. Дароо эле жооп берип кете берсеңиздер, Буюрса пландап атабыз, бирок баягы концерт уюштуруу кыйын экен. Мен азыр Баткенди бүтүрүп туруп, андан ары Кадамжай, Кызыл Кыяз, Сүлүктө, Разаков. Планда бар, бирок анык күндөрү белгилене элек, буюрса болот. Областтык. Жаңы жылга чейин деп атабыз, эми буюрса. Бизде кийинки СМС билдирүү бар. Саламатсыңарбы, ишиңерге ийгилик дейт. Аллахым өзү колдосун. Омин дейт. Ак тоонун боруна Акмарал түгүн таштаптыр. Ала тоонун койнунан Орозбек ырдап баштаптыр. Көк тоонун борунан Көк Марал түгүн таштаптыр. Герлип ырдап Орозбек концертти мына баштаптыр дейт. Баткен жерин таанытып ырдап келет башынан, соорулуп чыгып жол-жолдоп Аппаз Жайнаков артынан, Орозбек ырдап жашынан, жетилди Баткен жеринен, сахнада ырдайт жаңыртып, күтөмүн билет Баткен таңынан дейт. Алдыңалар рахмат дейт. 252 абонент. Караңызчы, сонун СМС билдирүүнү жазган ырсаптарына. 252 абонентти сизди эске алдык сөзсүз түрдө. Эфирдин аягына чейин биз менен бирге болуңуз, балким концертке билет сиз утуп калышыңыз мүмкүн. Ассаламу алейкум, бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Сафар Байкенин көрөрманы боломун десем да, адашпаймын дейт, ырларын угуп, көңүл менен сиздин чыгармачылыгыңызды баалайбыз дейт. Буюрса концертиңизге сөзсүз барабыз дейт. Орозбек Байке дегеним го, Сапар Байке деп жазып коюп кечиресиздер дейт. Макул, эч нерсе болбойт. Жакшы күндөр боло берсин дейт. Жаңырларыңыз жана берсин. Эч качан артка баспастан, ар дайыма алдыга унтула бериңиз. Биз сизди чыгармачылыгыңызды колдоп беребиз. Сиз Баткендин эң мыкты ырчылардан боло бериң. Ороз Байке, чыгармачылыгыңызга ийгиликтер каалайбыз. Билетиңизди утуп алыш бизге буйрсун деген билдирүүлөр бар экен. Кудай буйруса, буйрат ардактуу көрөрмандар. Мына биз берешембиз буйрса. Билеттерибиз бар. Ушинтип жаза бериңиздер. Эфирдин аягында биз жыйынтыкты айтабыз, ардактуу көрөрмандар. Негизи концертке кирем дегендер билет сурагандар өтө көп. Ошондуктан билесиздер, баягы билеттин саны дагы ошол биздин боло турган жердин ошол орундуктарга баягы чектөөлүү гана ошондой билеттер чыгат орундуктар менен. Ошондуктан аракет кылыңыздар. Мына ушундай жакшы сөздөрдөн кийин ырдабасак болбойт, Кайсы чыгарманы аткарабыз? Ата энени сыйлайлы деген чыгармабызды аткарып берели. Келиңиздер. Жалпы ата энелерибиздин урматына болсун. Орозбек Сапаров сиздер үчүн ырдайт.
ак мөңгүлү алатоодай тирегим, атам жана энекем деп билемин. Күн бүтүнбү, жазбы кышпы алардын амандыгын жараткандан тилеймин. Күн бүтүнбү, жазбы кышпы алардын амандыгын жараткандан тилеймин. Ата эне ыйык журт кадыр баркын билели, накыл сөздү моюнга тумар кылып билели. Жашообуздун желбиреткен байрагын, алтын атам жаны менен жайдарым, силер бизди эрезеге жеткирип, бүт өмүрүң ул кызыңа арнадың. Ата эне ыйык журт кадыр баркын билели, накыл сөздү моюнга тумар кылып билели. Куту болуп үйүбүздүн ардайым, ата энем арабызда жүрсө экен. Орозгердин арабасын бир тартып, бактыбызга узак өмүр сүрсө экен. Сак саламат тойлорго барып жүрсүн ата эне, ул кыздын урматын көрүп жүрсүн ата эне. Ата эне ыйык журт кадыр баркын билели, накыл сөздү моюнга тумар кылып билели. Азаматсыз бар болуңуз, үнүңүзгө берек болсун. Ата-энелерибиз ар дайым бактыбызга бар болсун, төрүбүздө ушунтип биздин жакшылыгыбызды көрүп жүрө берсин дейли. Айтсаңыз, Орозбек эке, эмнени ыйык тутасыз, эмнеден коркосуз? Фобияңыз эмне? Аллахтан корком. Ата-энени, бир туугандарды, эли журтту ыйык тутам. Азаматсыз, анан бош убактыңызда эмне кыласыз? Эмне менен алектенесиз? Башка дагы өнөрүңүз барбы дегенде, баягы жигитке 70 өнөр азыркап атат го, ансыңардай же обону эле жаратып эле үйдө отура бересизби, же башка дагы кызматтарды кыласызбы, иштерди? Бош убактыңыз барбы дейт. Бош убактыбызда оон жазабыз. Анан ошол айылдык клубда методист болуп иштейм. Клубка барам, маданият үйгө. Демек ушул эле чөйрөдө жүрөсүз. Ошол эле чөйрөдөбүз. Анан ошол эми айылдабыз да, жерибиз бар, башкабыз бар. Ошол эл кылган тиричиликтин баардыгын эле кылабыз. Бала чака. Орозбек Сапаров ырчы болбой калган анда ким болмок? Ырчы болбой калганда эми Ойлонуңуз беле бир? Ойлоп турум, ушуну насип кылган. Жакшы. Бизде СМС билдирүүлөр бар экен. Кийинки СМС билдирүү: саламатсыздарбы, ишиңиздерге ийгилик дейт. Мен өлбөс кылып жаратсачы деген ырыңыздын авторунун карындашы болом. Акемдин урматыга мага да бир билет бериңизчи деп 903 абоненти билдирүү калтырган экен. Өлбөс кылып жаратса деген ырдын
Жагасачы деген Азамат Токтокадыров ырдап атат азырча инибиз. Жок, бул ырыңыздын авторунун карындашы болот экен. Неме. Ошол ырыңыздын автору. Билет сурап кеттир, макул, эфирден кийин байланышыңыз. Ассаламу алейкум, кутман таңыңыздар менен, меймандар кош келипсиздер. Сиздерге колум узун өмүр, чыгармачылык ийгилик, үй бүлөлүк бакыт тилейм. Ар дайым Аллахым колдоп, мындай концерттин көбүн коюп жүрө бериңиздер деген билдирүүлөр бар экен. Чоң рахмат. 8 саат 40 мүнөттү көрсөтүп турат, алда да 20 мүнөт убактыбыз бар. СМС билдирүүлөрдү калыптуу жаза бериңиздер, буюрса соңунда жыйынтыкты чыгарабыз. Ишек концертте эмне кызмат аткарасыз эми? Уюштуруу жагын кылыпсыз же эшиктин оозунда турасыз билеттерди карап? Азыр Айтайын дегеним, ырдайсыңбы өзүң дагы? Өзүм мен азыр негизги программада жокмун. Баягы деп НЗ деп коет. Бизде ар кандай кырдаал болуп калышы мүмкүн. НЗда барбыз. Негизги программада жокпуз. Уюштурган адам, эгер ырдай турган болсоң, баягы оюң, баягы кылып аткан иштериңди унутуп каласың. Ошол себептен мен азыр ошо сахна артында эле техникалык, анан ошол моральный кемчиликтерди тууралап даярдоо иштеринде эле боламын. Анан эң негизгиси биздин концертте барысы жандуу болгондуктан основном бизде баягы үндөрдү тууралоо иштерин өзүм мойнума алгам, эң негизгисин. Ошол тарабын карайм көбүнчө. Анан мүмкүнчүлүк болуп калса ырдайбыз, бирок негизги бөлүктө мен жокмун бирок. Демек, айтышыңызга караганда үн жандуу ырлар ырдалат. Элдин сураныштарын аткарабыз. Демек, эл менен тыгыз байланышта иштешет экенбиз. Ооба да. Орозбек, Айжамалдыр да десе, Айжамал кетет экен. Мектебим. Мына сиздин ырларыңызды азыркы жаштар ырдап атат да, Орозбек. Анан буларга өзүңүз макулдооңузду бергенсизби же баягы сурап эле ырдап алып чыккандан кийин анан баягы сиздин алдыңыздан өткөнбү? Жок, биринчиден өздөрү звонок кылып сурашты. Ырдайын байке дешти, анан макулдугубузду бердик. Ушундай ырдай берсиңдер эми. Ырлар биз жазган обондорду кыргыз элиде жаңырып турса, элдин жакшы күндөрдө, концерттерде жаңырып турса, албетте жакшы. Сону биз өзүбүз уруксат бергенбиз балдарга. Буга чейин коңшулаш Өзбекстан тарапка дегеле ушул Кыргызстандын бир областтарын кыдырып барып тойлорунда жакында кылып жүрөсүз да. Анан ошондо дагы бир мындай идеялар, ойлор келсе керек эми. Ушул жерге да бир отчеттук концертимди берсем экен деп. Мына азыр пландап атат экенсиздер. Буюрса Баткенди бүтүргөн соң анан эми акырындап кадамыбызды таштай беребиз эми, областтарга буюрса. Азыр бизде кийинки СМС билдирүүлөр бар, анан окуйлуу дагы. Ардактуу көрөрмандар, кийинки дагы бир чыгармага кезек беребиз анда. Кутман таң дейт, Исебегиним, ден соолук, карчадай жаштык, музыкадан шаттык, концертиңерди жакшы өткөрө алгыла. Эжең Абдрахманова Сайрам, жээниң Жасмина деп бизге 010 абоненти билдирүү калтырган экен. Чоң рахмат сиздерге, үнүңүзгө береке, булбулдай кубулжуп, Баткен жерибиздин атын таанытып, эл ичинде жүрө бериң. Ырларыңыз укмуш, жан дүйнөнү эс алдырган ырларды ырдап жүрө бериң дейт. Дагы да ийгиликтерди жарата бериң, концерттерди берип жүрө бериң деп бизге сонун лайктарды, смайликтерди жөнөткөн 560 абоненти билдирүү калтырган экен. Сиздерге да чоң рахмат, ардактуу көрөрмандар. Биз дагы бир эскертебиз, кимде ким эфирибиздин аягына чейин Орозбек Сапаровдун дарегине мыкты калуу тилек же болбосо ыр саптарын жазган болсо, анда эртеңки боло турган концертибизге ондой чакыруу баракчасын орундары менен жазылган. Кенен барып, мен ордум каякта экен деп издебейсиз, бул жерде орундар менен жазылган. Ушул билетти утуп аласыз деп биз толук ынандырып кетели. Анықтан шашылыңыздар дейли. Орозок эми илхомдорду кандай учурда баягы келип калат сиздерге? Анан акыркы учурда бир жакшы обондоруңуз канча жаратып койдуңуз эми концертке чейин? Азыркы учурда Орозбек Сапаров эмнеге обон жазбай калды деген суроону бериш керек да бул кишигечи. Анан азыр турмуш тиричилик жана башка менен ора болуп калыптыр бул киши. Мен азыр эми концерт уюштуруп кичине баягы билип алдыңыз, үй бүлө чөйрөсүнө да бир аз башым сүңгүп кирип чыктым да. Чыгармачыл кишини эгер ал шедевр же башка бир жаңылык чыгаруу үчүн ал кишини бош коюш керек. Бизде бул киши айылда жашагандыгына байланыштуу
таң эрте турат, баягы айылда тиричилик жумуштары менен, андан кийин түш болот, түштө дагы өзүнүн баягы жумуштары болот айылда. Ошону менен баягы алек болуп калыптыр. Бул кишиге тамашалап дагы чындап айтып атам, сизди бир 3 айга бир жерге алып барып, бир бир студияда мындайча тамашалап камап эле отуруш керек, ошондой бир шедеврлер чыгат депчи. Буюрса ошону пландап атабыз. Оңдор бар экен, ошонун үстүндө иштегенге убактысы жок, ушу айыл менен тиричилик менен болуп калыптыр. Ораз агамдын бир интервьюсун окуп калдым, ушул айыл жергесине кайрамага тескенче баягы илхом келет, мен ушул жаратылышты карап бир обон чыгарам деген сөздөр бар экен да. Ошо айтпаймынбы, бош убактысы жок да, айылда баягы турмуш менен эле болуп, нары бери басып. Эми оңдор жазганбыз бир 4-5 оңдорду жазып коюп, мен бүт элек жана Исабек айткандай убакыт болбой атат. Эми адам экенбиз да баягы күнүгө тиричиликтеп жүрүп, убакытына өткөн билбей калабыз. Кудай буйрса, насип кылса, ошол оңдорду жакынкы арада жазып элибизге тартуулайбыз. Анан соц тармактарды карап көрсөк, клибиңиз жок экен. Бир клибиңизди коелу десек. Эми мына концертти берип атасыз, эми мындан кийинки кадамыңыз кандай болот? Ушундай клип да тартып, дегеле ушул эми сиздин ырларыңыз эл оозунда алып жүрөт, эми баягы 90-жылдагы ырлар болсо деле ушул жаңы чыгармаларга клип тартайын деген ойлоруңуз барбы? Клип тартабыз, Кудай буйрса, мына концерттерди өткөрүп алсак, ошондой пландарыбыз бар. Жаңы оңдорго эски ырларыбызды дагы кайрадан жаңылап, ошол оңдорго клип тартабыз. Максат көп, ал Кудай буйрса ушул бүткүл Кыргызстан боюнча бир гастролдорду уюштуруп, областтарга, райондорго, анан Бишкек шаарыга концерт беребиз деген максаттарды алдыга койдук. Кандай сүйөккө күч кат берсин да, Кудайым. Кубат берсин. Кудай буйрса ошол. Оңдор бар беле. Мен Баткендеги Баткенде эле бүтөт дедиңиз эле го дейм. Кудай буйрса, кармап алдык. Мына бүгүн эртеңки концертте өтө сонун кылып уюштурду. Мен мындай чөйрөгө аралашып, мындай бир отчеттик концертте бербепмин да. Өтө кыйын экен бул уюштуруу жагы дагы, өтө татаал кыйын экен. Исабектин барыга шүгүр, ушунчалык уюштуруп берди концертти. Мындан кийинки боло турган концерттерибизге дагы жардам берип, бирге иштешип, Кудай калса ушу концерттерге бирге чогуу иштешебиз. Кудай буйрса, насип кылса. Исабек, медедиң досум. Кудай буйрса. Кеч калба десеңиз миграцияга. Кудай буйрса, ошол биз январь айына пландап атабыз клипти. Буйрсага чейин эртеңки концерттин шылтоосу менен дагы 2-3 эски ырларын жаңылап жаздырган. Ошолорго январь айында экөөсүнө клип тартабыз деп пландап атабыз. Буйрса кийинки жылы жайга ошо клиптерди дагы көбөйүп, анан кандай десем, чыгармаларга дагы көбөйүп менет калат. Эми толугу менен киришесиздер экөөлөр, эми. Себеби бизде баягы областыбыз жана ошондой эле биздин ушул 7 областтын бул бурчунан биздин эфирибиз телеканал сырдат да, ошондон көбү сурап калат да. Анан сураганда ыңгайсыз абалда болуп калат экенбиз, ошондуктан сураганым. Буюрса, эми Ораз аке алдыңызда чоң бир жүк турат да, мындайча айткандачы, жоопкерчилик турат дегендей. Ошого сиз азыр кандай бир мындай сезимдериңиз болуп атат? Бир мындай ойлонуп атасызбы? Коркуу сезимдер же болбосо эмне болуп атат? Сиздин жан дүйнөңүздү бир айтып бериңизчи бизге. Албетте, эми кандай өткөрүп алар экенмин деп бир чоң бир жоопкерчиликтүү иш да. Ошо элибизди бир жакшы эс алдырып, жакшы ырдап, жакшы концертимди тартуулабасам деп толкунданып, кичине коркуп турамын дегендей. Ошондой да жоопкерчиликтүү иш. Эсен аман жакшы өткөрүп алалы, элибиз жакшы кубанып, жакшы эс алсындар. Жок, 100% даярсыз. 100%. 90% даярбыз. 10% Алладан. Кудай буйрса жараткан жардам берсе, жараткан ал бендем десе, эртең Кудай буйрса элдин колдоосу менен, элдин батасы менен буйрса. Сөзсүз түрдө бизди көрүп жаткан жалпы журттун сиздердин колдооңуздар менен албетте ушундай деңгээлге жеттиби? Эми мындан кийин дагы бир колдоп келип, эртең буйрса концерттин бир аншлаг менен өткөрүп бериңиздерчи, ардактуу көрөрмандар. 30 жылдан бери жүрөт мынакей ардактуу көрөрмандар. 30 жыл деген эмне айтып коюш оңой эле, бирок арты кылчайып карасак канчалаган оор кыйын күндөрдү баштан өткөрдү агаларыбыз. Эми баягы азыр эми заман жакшы, мурда
учурда сиздер эми баягы аппаратыңыздарды көтөрүп алып элдин кызматында жүргөн болсоңуздар, азыр барып эле эмне флешканы берип коюп эле ырдап кетип атпайбы? Демек кыйынчылыктар өткөргөн замандан артта калып, мынакей эми буюрса жакшы бир элибиздин эми колдоолору менен Кудай буюрса бүгүн эртең 20-ноябрда күтөлү. Убактыбыз азайып баратат. Келген билдирүүлөрдү окуйлу. Салам Баткен ТВ дейт. Орозбек Сапаров ийгилик, концерттин жакшы өткөрүп алсын. Таян айылынан бизге СМС билдирүү жиберген 470 абоненти. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Жалпы Баткен элиме салам дейт. Биз Орозбек Сапаров ырлары менен чоңоюп отуруштарыбызда ошол ырлар менен өтчү дейт. Сиздерди көрүп отуруп балалык кезиме бир барып келдим. Өллө сонун ырларыңыз классташ балама магнитофондон ар бир сабын угуп кассетаны токтотуп жазып барат элем. Ырларыңызды ишиңизге ийгилик, концертке албетте барабыз, насип кылса деп 674 абоненти билдирүү калтырган экен. Рахмат. Кассетага колду буруп алып, аркага алдыга түрдүрүп. Баткен телеканалы дейт, ар дайым көрөм сиздерди дейт. Орозбек Сапаров, уулума ар дайым ден соолук, узак өмүр каалайм. Кудай кааласа концертине барамын. Өнөрүң өркүндөй берсин уулум дейт. Сенин ырларың мага жагат. Мага бир билет бергин. Мен 67ге киргем дейт мына. 297 абонент. Өзү Орозбек Сапаровдун көрмандары мисалы үчүн бир ырчынын көрманы кайсы бир жаш өлчөмдө болот го. Орозбек Сапаровдуку 20 жаштан баштап 70-80 жашка чейин азыр тойлорду барып атабыз. Анан чоң аксакал кишилер келип батасын берип, Орозбек азаматсың. Анан туруп эле жаш балдар, орто курактагылар негизи бул чыгармачыл инсан үчүн эң сонун жетишкендик да, бардыгынын баягы жүрөгүнө жетүүчү. Көп ырчылар ушул нерсени эңсейт да, бул кишиде ошол нерсе бар. Көрмандар аябай сонун, баарысына рахмат айтам көрмандарына. Буюрса, ардактуу көрөрмандар, эфирдин соңунда ким билеттерди жеңип кетет, аны аныктайбыз, бир канча убакыт калды. Ораз ага, келиңиз эми бир жагымдуу чыгарма болсун, андан кийин сиздерге эркин микрофон берип, эфирибизди жыйынтайбыз. Кайсы чыгарманы карасыз? Эми ырдата берсек, анда концертке баштын кереги жок болот, ошондуктан калган ырларды, жаңы ырларды концерттен угушушунду атам. Көрөрмандар да туура түшөт деген ойдобуз. Бүгүн ушул концерт тууралуу гана сүйлөшөбүз деп чечкенбиз. Кудай буюрса, эртең мына саат кечки 6-да Орозбек Сапаров агабыздын 30 жылдык отчет концерти болот. Мына ушул билеттерди ойноп атабыз. Жакшы СМС билдирүү, куттуктоо, каалоо тилек, ыр саптарын жазгандарга мына ушул билетти беребиз. Кеттик анда. Arman menen bul düynödö Yaşarmın men tübölükö Asılım dep erkeletken Jetersin sen süygönüngö Süyümdü jaşır albayım Hoş bolgun dep aytalbayım Argasızdan ırdaymın Süyümün dep kaytalayım Süyümdü jaşır albayım Koş bolgun dep aytalbayım Argasızdan ırdaymın Süyümün dep kaytalayım Ayga tengep men özüngdü jürör elim sıymıktanan Argam tügönüp men turamın jürök ölüp mahabattan Süyümdü jaşır albay hoş bolgun dep aytalbay Argasızdan ırdaymın Süyümün dep kaytalay
сүйүмдү жашыра албай, кош болгун деп айта албай, аргасыздан ырдаймын, сүйөмүн деп кайталай. Баракелде, сонун чагылбам, кол чабуулар болсун. Мынакей жалпы биздин экран сыртында көрүп турган көрөрмандарыбыз балли деп турса керек. Мынакей чалып дагы берип атат. Чалууга биз жооп бере албайбыз, ардактуу көрөрмандар, ошондон тура түшүнөсүздөр деген ойдобуз. Соңку СМС билдирүү берейин, андан кийин эркин микрофон болсун конокторубузга. Орозбек Байке, сизге чыгармачылык ийгилик дейт, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Алдыдагы концертиңизди чоң ийгиликтер коштуп, аншлаг менен өтүшүнө тилектешпиз дейт. Салам дейт, өмүрүңө береке берсин дейт, үй бүлөңө бакыт берсин. Менин жашым 60-та, чек арада турам, мага да бир билет берчи, көңүл ачып келгенди дейт. Кубатыга көңүл ачып келейин кубатым деген СМС билдирүү бар экен. Сөзсүз түрдө ардактуу көрөрмандар, сөзсүз түрдө эми концертке келсеңиздер, сөзсүз түрдө эс алып, жыргап кетесиздер дегендей. Сиздерге рахмат, убакыт бөлүп, мына Кудай бурса, мына эртең концерт деп даярдыгыбызга дагы сиздердин баягы жок дешиңизге да койбой эфирге чакырдык. Ошол жалпы ушул эл менен Кудай бурса эфирдин аягында эркин микрофон берейин, концертке чакырып, ушул жалпы оюңуздарды бөлүшүп кетсеңиздер болот. Анан берилбей калган суроолор болсо өзүңүздөр дагы кошуп кетсеңиздер болот. Рахмат. Чакырганыңыздар үчүн сиздерге рахмат. Эл менен баарлашып атабыз. Эртеңки концерттен барыңыздарды күтүп калабыз. Келиңиздер, жакшы эс алып кетиңиздер. Баткен элибиз, Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, жакшылыктар көп болсун. Ушундай бир жакшы күндөрдө сиздер менен концерттен жолугушканча деп калабыз. Серик. Жалпы Орозбек Сапаровдун көрөрмандарын эртең күтүп калабыз. Келиңиздер, буюрса сонун эс алуу болот сиздерге, эргүү болот. Келип, конок болуп кетиңиздер. Андан сырткары ошо Баткен телевидениясына да чоң ыраазычылык билдиребиз. Орозбек Сапаровдун чыгармачылыгын ушу күнгө чейин колдоп келет. Ар бир эфирине сезон сайын, ар бир эфирдин ачылышы сайын чакырып өзүңүздөрдүн колдооңуздарды көрсөтүп келесиздер, ага ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Андан сырткары бул концертине дагы чоң жардам берип атат. Силердин жамаатыңарга, жетекчилигиңерге, анан айрыкча ушул таңкы берүүдө иштеген бардык кызматкерлерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздерди дагы концерттен күтөбүз. Келип биздин ардактуу коногубуз болуп кетиңиздер. Андан сырткары урматтуу телекөрөрмандар, ошол 20 ноябрь күнү Орозбек Сапаровдун сахнада 30 жыл аттуу концертине чакырабыз. Бул концерт кайра кайталанбашы мүмкүн, ошондуктан бул мүмкүнчүлүк. Орозбек Сапаровду жөн гана ырларынан гана тааныбастан, анын жан дүйнөсүн, жеке жашоосунан бир аз таанышып кетесиздер. Андан сырткары баягы биз кээ бир ырларын унутуп калган ырларын дагы ошол жерден угуп, эргип жыргап кетиңиздер. Рахмат. Орозбек Сапаров демек ырдап эле кирип кетпестен эл менен дагы маектешет, буюрса. Кандай кылалы, эми чечимди чыгаралы. Сиз үчүн сизге деген мыкты каалоо тилектерге чакыруу баракчасын берели. 2 чакыруу баракчабыз бар, бирден бир кишилиге. Ошондуктан кайсыга берели? Мен азыр ушул баягы 252 абоненти мына ыр сабын жазган экен. Ак тоонун боруна ак марал түгүн таштаптыр, ала тоонун койнунан Орозбек ырдап баштаптыр, көк тоонун борунан көк марал түгүн таштаптыр, герлип ырдап Орозбек концерти мына баштаптыр деген билдирүү мага жакты. Сиздер дагы туура эле кабыл аласыздар. 252 абоненти сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бүгүн саат 5ке чейин келип, УТРК Баткен телеканалынын имаратынан билетиңизди алып кетсеңиз болот. Ал эми экинчи билетти кимге беребиз? Экинчи билетти баягы Насатырынын автордун карындашымын берели. Андан сырткары дагы бир билет берели. Баягы чек арада турам деген апабызга. Азыр бул жерде 67 жаштагы деди. Жок, ал башка. Бул дагы башка. Бул 60та экен. Салам, өмүрүңө береке берсин дейт, үй бүлөңө бакыт берсин. Менин жашым 60та дейт. Чек арада турам, мага да бир билет берчи дейт. Мына дароо айтканыңыздар оозуңуздардан чыгыш менен рахмат. Берели. Ушул апабызга дагы. Берели. Негизи Баткен өзү айланабыз чек арада. Ошондуктан ошол жерде жашап аткан биздин ата апаларыбыз албетте кубандырат.
203 абоненти менен аяктаган номер. Сизди да чын жүрөктөн куттайбыз. Сиз дагы чакыруу баракчасын утуп алдыңыз. Ал эми сиздин жанагы ырыңыздын авторунун карындашына аны эфирден сырткары байланысын Орозбек агам өзү сүйлөшүптүр, анан өз колу менен сизге билетини берет. Албетте эми автордун карындашына кантип бербей коелу. Биз көбүн издедик, баягы сөздөрүн жазган кишилерди издедик. Тилек каршы кээ бир кишилер өтүп кетиптир. Алардын байланышын табыш кыйын болду. Ошондуктан эгер өсүп байланышса бизге абдан жагымдуу. Бул чыгармачылык кече болот, келип конок болуп кетсе, бул бизге сыйнак. Орозбек ага, Мсебек, сиздерге чоң рахмат. Кудай буйруса, Кудайым колдоп, эртеңки концертиңиздер мыкты өткөрүп алыңыздар. Канчалык чуркаган болсоңуздар, жемиши мол болсун дейли. Кудай буйруса, ушу менен чектелип калбаңыз. Баткенге эле койдум болду дегениңиз, ошентип Баткен областын кыдырыңыз. Мына биздин коңшулаш республикаларга да чыгыңыз дегиле. Кыскасы, чыгармачылыгыңызда ийгиликтер боло берсин, эргүү келе берсин дейли. Кудай буйруса, мына Исебек көңүлсүздөр иштешип баштадыңыздар. Жыйынтыгы жакшы болсун. Кудай буйруса, эртең концерттен көрүшөбүз. Аман эсен бүгүн эми дагы калган даярдыктарды көрүп, Кудай буйруса, бир эртең жакшы бир дем күч менен элибиздин алдына чыкканда бир Кудай буйруса элим колдоп, концертиңиз мыкты өтсүн. Ушуну эле тилеп калабыз. Анан Исебек айткандай, тартылган концертти сөзсүз түрдө биздин УТРК Баткен телеканалына да таштап кетиңиздер. Клибиңизди тартыңыз. Аны дагы биз Кудай буйруса көмөктөшүп, эфирибизден бергенге ар дайым даярбыз. Ардактуу көрөрмандар, ушу менен УТРК Баткен Таңкы Баткен берүүсү соңуна келип жетти. Бүгүн биз эртеңки боло турган Орозбек Сапаровдун сахнада 30 жыл аттуу концерти боюнча сиздерге маалымат берип маектештик. Ар бир биз менен бирге болгон көрөрмандарыбызга жана ошондой эле Орозбек агабыздын дарегине жылуу сөзүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кап этпеңиздер, эми баардыгыңыздарга билет берели дейбиз, бирок эми анын да чеги болот экен, ошондуктан тура түшүнөсүздөр деген ойдобуз. Эртең келиңиздер, келип эми 200 сом эмне болуп калыптыр, азыр 200 сом деле анча баягы эми чын айтыш керек, баягы кээ бирлерге бир эле түштөнүүгө кирсеңиз андан да көптү жок коюшуңуз мүмкүн. Ошондуктан келиңиз, 3,5 саат жан дүйнөңүздү түштөндүрүп кетиңиз. Ошондуктан эртең баарыңыздарды саат 6:00 күтөбүз. Келип ошол жерден көңүл ачып кетиңиздер. Аты жөнүм Расул Акматов болду. Мен сиздер менен коштошом. Оператор болсо Абдырашид Саттаров, режиссер пульт болсо Нургүл Мырзахматова болду. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.